Чоң рахмат Улан Бердибаевич. Мен азыр баяндамачыга ким жооп берет? Азербайжан Кыргыз өнүгүү фондунун азыркы учурда кандай иштерди алып баратасыздар? Жетекчиси жооп берип коесузбу? Алмаз Мамбетов, Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондунун тең төрагасы. Бизде ушул фонд түзүлгөндөн былтыр түзүлгөн. 2022 жылы 11 октябрда. Акча каражаты быйыл 12 февралда келип түштү толугу менен. Канча түштү ошону айтып койсоңуз, жалпы суммасы? Соглашенияга ылайык 25 миллион доллар АКШ долларында акча түштү. Кандай проекттерге иштетесиздер? Кандай долбоорлор, азыркы учурда долбоорлор түзүп атасыздарбы же фонд түзүп коюп эле? Жок, биз бул жерде баягы келишим менен кошо уставы да бекиген, уставында билим берүү, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, кааласаңар вот мен азыр биякта бизде список менен ушу баарын биз айтып. Биринчи проект качан баштайсыздар, качан ишке ашырасыздар? Эми азыр биз проекттерди карап атабыз. Вот мына акча келгенде бир ай болуп калды. Азыр бизде bir 80 milyon doların teyrегинде проекттер уже келди бизге, алынды да. Эми азыр алардын баарын баягы карап чыгып, болчусун болот, болбосо биз кайра доработкага же болсо тиги болбойт деп эле айтабыз да. Анткени ар кандай тармактарга то есть сурап келип атышат. Эң эле көбү ушул бизден сураганы бул туризм болуп атат. Негизи азыркы учурда бир конкреттүү проект жок экен да. Азыр конкреттүү биз проекттер бар, бирок азыр эми пока буну айта албайбыз, анткени бул иш жүзүндө эле. Эми акча түшсө эртерээк муну иштетиш керек да. Туура, биз мына аракет кылып атабыз. Өзүңөр билгендей, апрель айында президентибиз Азербайжанга расмий визит менен барат. Биз ошого чейин бир-эки проектти сунуштаганга даярдап атабыз. Даярдап бүтүрүш керек, ишке ашырыш керек, убакыт өтүп кетип атпайбы? Миллион долларга чейин биз өзүбүз чечебиз правление. Миллион доллардан ашса, буну уже биздин үстүбүздө совет бар. Советте 3 адам Азербайжан тараптан түзүлгөн, 2 адам биз тараптан. А правлениедан тескерисинче бизден 3 адам, тилерден 2 адам болуп атат да. Анан бул жерде биздин экономика зам министрибиз сунуштап аткандай, бул жерде биз да ошо колдоп коюуну суранып атабыз. Анткени бул жерде бир сопредседатель азыр келген, Азербайжан тараптан атайын алардын да өкмөтү менен бекит экен. Ошол бул жерде азыр ушу. Ошонун аккредитациясын ошо өткөрүп берүүгө суранып атабыз биз дагы. Рахмат.